Assalomu alaykum. Көршілерім, қандайсыңар? Мен негізі бұл үйге көп қонақ шықырам да. Қайындарым көп бияқта пакистанец. Ардайым қонақ шықырған сайын, что-то мында интересный тамақтар жасап, интересный подача қылып, сервировка қылып, бұшындай еметем да. Бұл сапар дағы 25 декабрда емба Крисмас деп жана еменен сапада етіп қалыптыр. Жөнінде чай беріп қойыл деген бізден біздің үйге келе тұрған қайындарым болып қалды. Анан мақұл еме бір іштен екі іш қылып жолдошымдың қыз бір тоғандарын шақырып қойыншы деп бір тоғандарын балдарын, неберелерін алар мені айбы жақсы өшөт таженге дешіп келебіз дегенде мен елеме деп дағы 3 үй білен шықырып қойдық дейм где-то бір 20-25 киши келет окшойт. Ана мен баженден қой қырғыздар жөн жүрбөйбүз го, өзүбүздүн тимеле ышкыбоздугубузду көрсөтүүбүз келет го, өзүбүздүн маданиятыбызды аябай жогору туу тутуп жүрөбүз да. Негизи кайсы жерде жүрбөсөк дагы эл аралап, жер аралап, анан баягы кыргыздын намысын аябай жогору тутуп кой деп бу сапардагы аябай жакшы конок тозоюн деп атам. Анан баягы эле Амазондон дагы сонун бирдемелер заказ кылдым. Мореки для подачи тамак чоң эмелер көргөнбү? Золото заказала. Это стейнлес нержавейка. Жанагы мисалы күрүч болобу, эмне болобу, жанагы салат болобу, ошонун үстүнө тип коюп коесуң да. Өткөндө болсо сонун тигил TJ Maxx'тен сонун эме апаккай анан алтын обоймасы бар. Сонун идиштерди алгам. Өткөндө көрсөттүм беле, көрсөткөн эмес беле билбейм. Ну, в общем, есть такое. Мына көрүңөрбү? Вот таких. Ортосу жыртык. Бул жыртык эмес. Вот еще эко жыртык эмес. Ну, в общем, смотрите, толтура мына. Момдай тоңстып коюп, момдай держательдер көрүңөрбү? Муну жанакындай ар кандай эпитайзерлер, канапешкаларды, булочка болобу, эмне болобу, тот же салаттарына коюп койсуң жанына, бар тур өздөрү мынтип деп аталы, жылтырап атканы тим эле светке. Каралыңыз кандай очень красиво. Негизи менин жаңы алган идиштерим белого и золотого цвета. Мына. И вот золотые вот такие купила. Я мунун жанына эме койбойсуң да. И еще вот такие поменьше есть. Ух ты. Бул жанакы десертный эме да, шипчики. Тонстеп код англисче. Вот, смотрите, тоже. Дели ачылбай калат. Смотрите, тоже. Классно, да? Кичинекейлерин. Тыкс деп. Вот такие две большие, две маленькие. И анан бул тортик, жанакы аргандай. Тоже, смотрите. Видите, как классно. Бул только конокторго колдоном. И мындай чоң, мындай чоң эмес. Менен бар мына. Мына. В общем, вот еще. Бул жанагы кичинекей соустардыкы. Чик. Смотрите, какая красота, да? В общем, момдан эко, мындан эко и маленький шипчиктен эко. В общем, вот смотрите, я очень рада. Наконец-то у меня бары ошошту золото бол. Идиштеримди золото алып туруп койгоку деп жаңыртайын деп. Вот. Я не знаю, что здесь гельды. Тоже много чего заказала. В общем, 25 күнү, когда дасторкан жайып конок баары даярдык көргөндөн кийин дагы ошол күн дагы тартам. У меня тоже аябай сонун стол даярдайм, иншаллах. Ну, аябай кымбат эмес, бюджетный, но очень интересно. Бул жерде бул экен, ребята. Канапе всякие эмелерге, эпитайзерды посмотрите, вообще классно. Мне кажется, здесь 500 штук или 1000 штук, я не знаю. Мына карабай канапешкаларга. Вот. Көрүңөрбү? Азбека эме вставка кылып коем, кандай эпитайзерлер. Смотрите. Вообще круто, да? Смотрите. Мынтип эметип коебуз. Эпитайзер деген баягы тамактын алдында жей турган тамакта баягы канапешкаларга мына
бамбуктар. Это не железо, бамбук. Вот такие вот есть. Мындайлар бар жөнөкөй. Смотрите. Вообще круто. Көпкө жетет экен бул. Өтө жакшы нерсе. Муну алып койсо жакшы нерсе. Постоянно кайра эле колдоно берсе болот. Ребята, вообще менин кайындарым мынтип жасабайт. Жасап мынтип уларды колдонуп көргөн эмесмин. Өткөндө бир айбай бай индустун үйүнө барып вечеринка уюштуруп келгенмин да, дасторкон жайып акча таап. Анан ошол жерден айбай көп маалымат тап келдим да. Байлар кандай конок болуп экен, эмнени колдонот экен деп. Анан ошол жакта современный коноктосу варианттарын үйрөнүп келдим. Именно эмнени колдонушат. Ичинде эмне бар экен билбейм, не помню, тоже много чего заказывала. Азыр ачам ичинде эмне. Биякта эме одноразовый эмес. Биякта деген кайра колдонулуучу эмелер. Ой, пластиковый эмелер. Мына эмек алганмын. 30 кишиге. Же 50 кишиге эле, 30 кишиге эле. 30 тарелка десертный, тамактыкы. И мына, классный, смотрите, это вот соус, суулардыкы, чайлардыкы эмес только. Мындай, нормально. Буларды кайра колдонсо, тоже, смотрите, биягы золото, классно, да? Вот этих 30, мне кажется, этих 30 у меня. Надо чыгарып уже даже бир жерге камдап коюшум керек. Ошондой, мына булар вилка эмелер, бычактары. Тоже 30, смотрите, тоже золото. Тоже, буларды мынтип темегелерге салып коёмун стакандарга. Вот, и они дороговатенькие, но ничего, муну кайра колдонсо болот. Так, например, бул деген ыргытыла турган нерсе эмес. Это reusable деп коет да, можно вторично использовать, кайра колдонсо. И вот эти вот тарелочки тоже, это вот десертные тарелки, тоже 30. Аябай жалтырап атат. Кана көрүңөрбү? Золото тоже, да, ребята? Кандай сонун золото. Вот, бучоңу тоже золото. Это уже 30 штук или 50 штук, я не знаю, в общем, салфетки. Но эти салфеткаларды мен колдонбойм. Мун деген мындай 5ден, 4дөн, 6дан келген конокторго алып коем, кийин вот так вот. Эртең дагы сонун бирдемелерим келет. Эме термос, атай пакистанский чай эметкенге момдай жанакы эмелерде бар го. Как называется? Отельдерде ошондой мындай мынтип койсо эметип агып каждый сам себя обслуживать ете тургандай термос для чая. Постоянно 12 саат ысыктыкта карабайт. И эки сонундай стеклянный момдай эме чоргосу бар, эме ваза эметтим. Крышкасы бар. Ал жерге сток, бир жерде лимонный вода кылып, тоже стойкасы менен. И тоже буларды жанына коюп коем дагы, и каждый будет себя обслуживать. То есть ал дагы бюджетный вариантта, жанакы момдай бутылочный сууларды алып, там эмелерди, газировкаларды ала бербей, бир жерге эле куюп коесуң, и все, ошол жерден алып өздөрү иче берет. Очень интересный вариант. Мен ошондой эметкен жерди көрүп келдим. Ошондой пати вечеринканы. И ошол жерден жакшы мен
эми алдым. Сейчас я вам кое-что покажу. Өткөндө идиш алдым дебедим беле, тоже все в золоте. Билбейм, карган сайын ушундай золотойго тартат экен го адамды. Тоже смотрите. Бусинкасы вот экөө мындай. Вот это вот был вообще золото. Караңызчы. Я не знаю, я салаттарды салам го. Вот, а буларга соустарды, жана мясной нарезкаларга тоже классно. И ана мына момдай алгамын. Эме сала элек буга жанакы эме салфетница. Вот еще, ребята. Эми мында колдонойм, калп эле бияк тизип койбой. Барды колдонуш керек. Тоже таких две. Вот таких две. Ну, салат, палат, борсок, сок. Вот мясная нарезка, 2 штуки. Нормально. Вот такие вот. Именно алдым мен еще. И она неме, имал эме алгамда азыр. Вот еще. Ондай алгам. Бул деген эме 12 штуктан ба, 6-дан. Тарелкасын алгам тоже с каемочкой. И өткөндө. Ой, Алла. И вот такие эти брала. Билем, баягы чакан конок келгенде. Ана мен момдай бирдем алдым, аз көрсөтөм силерге. Смотрите. Вообще крутая вещь. Мен уже жанакы бай индустардын үйүнө барганда көрдүм. Смотрите. Жана ысык тамак конок келет эмеспи? Анан тамакты кечке кайра эле ысыта бербей, бир ысытып туруп, пожалуйста, ребята, мына. Смотрите, бул деген 60 сантиметр. Негизи мындан 1 метр, 1,5 метрликтери да бар экен. Мына. Смотрите. Көрдүңүзбү? Моягында эмес бар мына. Мына. Мояка температурасы. Анан токко сайлат бул. Токко сайлат. Мына моделинен, пожалуйста, көрдүңүзбү? Момдай буттары бар. Токко сайлат дагы. Анан бияка уже тамакты чыгарып уже коюп коесуң. Бул деген жылуу отура берет. Мына бияка температурасын өзүң выбирать этесиң, ребята. Минтип туруп эле анан мындай алып койсо болот экен. Мунун мына мондай эмеси бар. Минтип дагы илип койсо болот. Мына можеңден алып туруп илип койсо болот бир жерге. Анан мондай мешочек менен бар. Салып туруп алып коесуң. Кийинки конокко чейин. Или хоть күндө колдонсоң болот. Күндө колдонсоң болот. Тамактарды жылуу кармап туруп столдун ортосуна коюп коюп. Эми биз алышкан эле экөөбүз да. Эми муну колдонбой эле алып койдум. Конок келгенде эле 4 киши келсе деле ошону чыгарып коюп коем. Байгуна кайнежем бар да колдондум тамак. Муздап калды тамак дебей эле температурасын коюп койдум дагы жылуу ысык бойдон туруп турду. No hay reloj que cuente esta fiesta, ni silencio que rompa esta orquesta. Si respira ya estás dentro, la calle ritmo, puro movimiento. Dale vuelta, rompe el suelo, que esta noche vale un cielo. No hay pasado, no hay después, solo música en la piel. La calle no duerme, no quiere parar, con ritmo caliente para celebrar. Ponle candela. Вот так, в общем, ребята. Пакистанец кайындарымды таң калтырайын деп атам бул сапар. Жел могуз деп айтат болуш керек мени. Карасаң, мен таппаганы жок деп. 5 күндөн кийин ушу конок чыгарам. Конок чыгарган күндөгү столумду бушу иншаллах көрсөтөм. Ошол кайда жүрбөсөк дагы кыргыздын кыздары, келиндери, апалары высокий класс коноктозунун деңгээлин көрсөтүп жүрүшүбүз керек. Ну, я не знаю, лично мен андай эмесмин да. Лично я всегда кандай коноктосом да мындай чоң деңгээлде, жогорку деңгээлде тозгон жакшы көрөм. Бир конок келсе дагы, 2 конок келсе дагы, тем более бияк башка улут менен кайындарым. Анан тем более жоопкерчилик бар дегенде. Анстеле мен тамагымды аябай жакшы көрүшөт. Үйгө көп келишет коноктор. Тамагымды ичкиси эле келе беришет. Ошол эми эмне кылабыз эми?
Şunda ekan jashoo. No hay reloj que cuente esta fiesta, ni silencio que rompa esta orquesta. Si respira ya estás dentro, la calle ritmo puro movimiento. Dale. Keyinki görüşkөнгө чейин ошол 25-декабрдагы тойдон видео кылып силерге тартуулайм эле. Ага чейин аман эсен бололу. Ойлоп ал эми Рождество. Çayçu azemi. Просто ошо күнгө белгиленип калды. Эми баары бияк иштешет да. Иштебейм күнүм.